Bucak 2003 yıldan beri тазаланбай dursa siz орынбасар болсаңыз мен жаңымын. Жаңысыз. Онда ошо жаңымын деп айтып коесуз ака, келиңиз. Мында чогулган карапайым калк Кермету аймактык башкармалыгынын Көкүнбей көчөсүнүн жашоочулары. Алар бул көчөнү бойлой аккан канал бир топ жылдан бери тазаланбай жатканын айтып даттанды. Жашоочулардын айтымына караганда, канал тазаланбагандан улам жыл сайын деңгээли өйдө көздөп көтөрүлүп барат экен. Мына жерди ташып чыгыш керек. Неке таштап койсоң жол жабылып калды. Ошо ташып чыккандан неме болсо эме болбосо азыр мына үйлөрдүн түбүнөн жаг уруп кетет. Мурун чыкчу эмес эле. И деген себеби мына суунун агымы подвалдын уровнинен пас эле да. Азыр толуп подвалдын уровню менен тең болгондугунан байланыштуу подвалдын түбүнөн суу чыгып кетет. Тазалап берсе, буга чейин кайрылгансыздарбы? Буга чейин кайрылганбыз. Жооп болгон эмес, тазаланган эмеспи? Жооп болгон эмес, ана тазалайбыз, мына тазалайбыз, акча берилбейт. Шылтоо ким билет. Жашоочулар мурун бул каналды бир топ төмөн деңгээлде ак чүле дешет. Көп жылдан бери тазаланбагандан улам суунун деңгээли көтөрүлүп олтуруп, учурда жол жээгине жакын жайгашкан үйлөрдүн жер төлөлөрүнө суу толуп калат экен. Көрдүңбү? Ушул жерге чейин эле деп коюк. Бул деген деле нерсе көрдүңбү? Мына тешиктери ушул жактан кирип аткан. Жерден чыгып аткан? Жерден көтөрүлүп чыккан. Ошо анын үчүн мына каналдын жээктерин тазалап, стяжка, ремонт иштерин жасаш керек да, укам. Анан жашоочулар биз аябай сырыс үйдө жашап атабыз негизи. Буга эч ким көңүл бөлүнбөй келген ушул убакка чейин. Жашоочулардын айтымында бул көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнө бир топ деңгээлге чейин суу каптап тургандыгы айтылат. Ага далил катары бул жерде дале болсо ошол суудан калган могул жердеги ылайлардын калдыктарын айтсак болот. Ал эми дал ошол суунун айынан бул жердеги ушул көп кабаттуу үйдүн дубалдары жарылып, дээрлик мындай жараксыз абалга кептелип калган. Көкүнбей көчөсүнүн 39 дарегинде жайгашкан бул көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүнө дал ушундай абалга келип чоң жаракалар пайда болгондон улам тургундар бул жерде жашоодон кооптонуп жатканын айтышат. Алар тиешелүү кызматтардын көңүл буруп, бийлик тарабынан жардам күтөөрүн жашырышкан жок. Кооптуу болуп атат. Мына уже жарылып, кара уже жакында кокусунан катуу жер титиресе жөн эле силкинип, мына биз аварийный болуп биз жөн эле мына баарыбыз кулап түшөбүз. Эч кандай жашоого шарт жок азыр мындан деп ушул акыбалга алып келди. Подвалдын полный ушул үйлөр жарылып кетти. Бизге ушуну эске алып, өкмөт бизге башка жакка которуп берип, биз жашообуз өтө кооптуу болуп атат. Бизди башка жакка которуп жардам беришин суранам. Ал эми аталган Кермету аймактык башкармалыгынын жетекчисинин орунбасары алгач бул канал боюнча маалыматы жок экенин, жаңы келгенин айтып, интервью берүүдөн баш тартты. Буcak 2003 жылдан бери тазаланбай dursa siz орунбасар болсоңуз, мен жаңымын. Жаңысыз. Онда ошо жаңымын деп айтып коесуз ака, келиңиз. Ошо жаңымын деп айтып коесузбу? Бул жак неге тазаланбай турат? Маалыматыңыз барбы? Жок, болбосун. Сен мындай кылыңыз. Жок, эми качан тазалайсыздар? Азыр бул действительно бул жителдердин айтканы туура, тургундардын мына 3 жылдан бери бул жер уже тазаланып турган убага келип калган. 2-3 жыл эмес, 2003 жылдан бери тазаланган экен. Мен билишимче 2-3 жылдан бери бизге мен былтыр орунбасар болуп келгем. Эртең саат 10-до ушу канал арыктарды, селевой мына дренаждык каналдарды тазалоо боюнча акция жүрөт. Эртең саат 10-до келип, ушул жашоочулар менен Ош шаарындагы бардык башкармалыктар менен келип ушу жерди тазалайбыз. Кермету аймактык башкармалыгынын жетекчисинин орунбасары өзү бул көчө канал боюнча маалыматы жок экенин айтканы менен аталган көчөнүн жашоочуларына интервью берүү жолдорун үйрөткөндү жакшы өздөштүрүптүр. Siz mıntı aytыңыз сөйлөп. Ошону айткам, ошону. Анан эми ичимге сөз тире турган айтасыздарчы. Азыр мынтип айтам. Действительно, мынтип айтасыз азыр. Эми каналдын боюндагы эгилген дарактар меники дейсиз. Эми чаң кирбеш үчүн ушуну мен эккенмин. Бирок мен ушуну бага алып дарактарды тазалатам деп охрана сизге барганда да дарак сиздикиби, сиз ала бериң деп, сиз эккенсиз, сиз ала бериң деп мага уруксат берилди дейсиз да, туура ошентип айтыбы? Каналды тазалоо боюнча да мен 2 жылдан бери кайрылып келемин. Бирок азыркы убакта мына канал толду улайга. Эми азыр тазалай турган убакыт келди дейсиз. Ушундай суу агып турган жерге деп мен тал башка нерселерди мынаяка эккенмин. Азыркы учурда бүгүн уктум, ушуларды тазалап не кылатабыз деп. Ушуга бир жумага уруксат беришсе, мен
bir jumada talдарды ушул эккендерими кесип алсам, ушул жактан биз жака чаң келип, мындай келген үчүн каналдын боюна экологиянын немесине жакшы болот деп ушуну эгип койгон элем. Жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда, бул жердеги суу 1986 жерден табигый жол менен чыгып, бул канал ошол убактагы сууга ылайыкталып казылган. Акыркы жолу 2003 тазаланып, андан бери тазалоо иштери жүрбөгөнүн айтышат. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик бул каналдын тазаланбай жатышына жашоочулар суу жээктетип, ар кандай дарактарды эгип алгандан улам техника кире албай жатканын жөө келтиришет. Рыспай Мажитов, Атлет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.